Kutmandуу günүңүздөр менен. Бүгүн марафондун 13 күнү. Бүгүн тизе үчүн көнүгүүлөрдү отуруп алып жасайбыз. Отуруп кандай көнүгүүлөр жазсак болот? Мындай көнүгүүлөр жасайбыз. Эртең менен турганда бут шишип, аябай ооруп калат. Мына ошондо дароо тура калбай төшөктөн бутубузду кыймылдатып, акырын айлантып, бир аз тизебизге кан жүгүртүп алып, анан укалап турушубуз керек экен да. Көбүнчө мен ошентип жасап атам. Атом тырышып калат да тура албайсың, еще ысык болот. Муздак компресс же дагы бир муздак нерсе басып, бир 5 минуттан бутум ошентип калыбына келе атат да. Анан мен өткөндө бир мазь алдым дегем интернет магазинден. Бул маздын аты Артерон экен. Мында өсүмдүк майлары, ар кандай табигый майлар, анан көптөгөн ошо өсүмдүктөрдүн курамынан да турат экен. Бул мазды сүйкөгөндө ошо эмне байкап атам? Мындай шишикти кетирет да. Шишик, эртең мененки шишик бир аз жоголгонсу болуп калды да. Муну 2 маал сүйкөйт экен, эртең менен кечинде. Сүйкөрдүн алдында влажный салфетка менен тизелерди сүртүп, анан массаж кылып, бир 15 минут денеге, тизеге сиңирип, ушинтип сүйкөш керек экен да. Мунун курсу 3 ай экен. Ошо саткан врач айтты, что 3 ай колдонсоң, акырындык менен тизенин суулары дагы калыбына келет деди да. Анткени тизенин ичи кургап кеткен деп айтып мага диагноз коюпчу. Ошон үчүн тизедеги сууну нормалдаштыруу, калыбына келтирүү үчүн көнүгүүлөрдү жасаш керек экен. Ошо акырындык менен кыймыл аракетте боло берсек, акырындык менен тизелерди катытып салбай кыймылдата берсек, тизе суусу акырындык менен калыбына келет экен да. Дароо эле келе койбойт экен бул эми. Айлап, жылдап барып анан оңолчу оорук экен да. Себеби бул айлап жылдап атып чогулду да. Уже канча жылдан бери чогулуп отуруп, эми күчүнө кирди да. Андан ары өчтүп, ош битер оорутпастан ушундай акырындык менен кыймылдарды жасай беребиз. Көбүнчө мен могу тиземдин могу жерлери ооруйт. Мына ушул жерлерге ушундай көнүгүүлөр жасайбыз. Тизе оорубаш үчүн булчуңдарыбызды чыңдашыбыз керек экен да. Күчтүү булчуң бул тизени оорутпайт экен. Тизе күчтүү болуш үчүн күнүгө ушундай көнүгүүлөрдү, массаждарды жасап туруш керек экен да. Эгер кыймылдабай койсок, көнүгүүлөр жасабай койсок, булчуң да калсыз болуп, тизенин катып калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн тизени катытпаш үчүн дайыма ушундай көнүгүүлөрдү жасап турушубуз керек экен. Денебизди кызытып, сандарыбызды колап, ушалап, ысытып алгандан кийин мына мындай китептерди алабыз дагы, сандарыбызды чоюп отурабыз. Мен онго чейин эле отура алчумун, азыр андан кичине көбүрөөк отуруп калдым. Көбүрөөк жасаганга. Оппа. 5, 6, 7. Мынтип тизелеп отура албайбыз да. Ошон үчүн тизеге жардам бериш үчүн ушундай опорага отуруш керек. Чоюш керек да. Сан чоюлуп, тизеге күч берет экен да. Ар бир көнүгүүңүздүн аягында ушундай тизеңизди чоюшуңуз керек. Бул дагы тизеге жакшы жардам берет. А так вот
Otura albayсың. Вау. Дайыма кыймылда болуңуздар. Денсаулыкта болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.